Бойга жеткен кыздар турмушка чыгуу үчүн көп ойлонушат. Ал тургай айрым учурда коркушат. Себеби болочок жолдошу менен түбөлүккө өмүр сүрүү бул чоң жоопкерчиликти талап кылат. Андыктан кыздар балдардын кайсы сыпатына карап тандашат деген суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүгө дагы ар тараптуу жигиттерди тандаган кыздар келген. Алар менен убакыттын жүрүшүндө маекырабыз. Алгач кабарлар интернет булагынын кабарчысы Айгерим Бараканова бүгүн биздин студиябызда. Учурда биз кыздар балдардын кайсы сыпатына карап тандаш керек деген ар тараптуу позициядагы кыздарды биз студиябызга чакырдык да сиздики бул байлыкка карап деген ой пикирде экенсиз. Эмне себептен учурда балдардын байлыгына карап туруп турмушка чыгыш керек деген ой пикирдесиз? Эми азыркы тапта өзүңөр билгендей эле ар бир үй бүлө көбүнчөсү ажырашып жатышат. Ошонун эң биринчи бул себеби бул жокчулуктун айынан болуп жатат. Эми биз байлык десе эле оюбуз башкага которулат. Мен ойлойм, байлык эмес, бул эми колунда бар адам да, который все-таки сможет ошо өзүнө көп нерсени, аялына көп нерсе алып берип, үй бүлөсүн жакшы караганга, ушу шарты бар адамга турмушка чыксын деп ойлойм. Бүт эле жаш кыздар. Анткени бул эми үй бүлөнү кандайдыр бир сактайт деп ойлойм мен. Ошо эмнелери бар болуш керек мисалы? Эми айтканда бул адам биринчи таптан өзүнүн ошо каржы маселесин алганда ошо өзүнүн ошо зарплатасы жакшы болуш керек. Андан сырткары ошо жашай турган үй болуш керек сөз түрүндө. Андан сырткары ошо машинасы болуш керек. Өзүнө ошо он должен ошо чет мамлекетке чыгып кичине эс алганга өзүнө ушундай ыңгайлуу шартты түзүш керек деп ойлойм мен. Жакшы. Дагы бир кыргызда сөз бар эмеспи? Бул байлык колдун кири деп коет эмеспи? Анан буга кандай карайсыз? Байлык бүгүн бар да эртең жок деп коюшат. Туура, бул байлык колдун кири. Бирок биз ошо ачыгын айтып кеткенде, азыр көбүнчөсү эле күбө болуп жатасыңар. Биздин эле, мен эми айтпайм бүт эле кыргыз жигиттери деп. Өзбекстанда дагы башка мамлекеттерде кандайча эркектер өзүнүн аялдарын, карындаштарын, негизи аял затын аябай жакшы карашат, жакшы маани бөлүшөт аларга. Алар деген вот умеет да ухаживать. А биздин балдар аны карабай эмне кылсаң ошону кыл деп үйлөнүп жатышып, үйлөнүп бүткөндөн кийин акча табыш керек деп чет мамлекетке көп кетет. Муну айтып отурдук башынан баштап эле, көп сөздөр талкуу жүрдү талкуулар. Көп биздин жаш келинчектер, байкуштар жаңы эле үйлөнүп алышып, кайра жумушка кетишет. Да, жапкан үчүн жумушка кетишет. Анан аяка барып кулга окшоп иштешет. Эмнеге ушундай болуш керек? Биз деген, мен ойлойм, анын баарын биз токтотуп, эркектер көп сүйлөбөй, көп аялдарын мындай билбейм, кул катары көбүнчөсү карашат да. Биз анын баарын мындай байкабайбыз мындай, а бирок мындай если углубленно подумать, действительно ошондой болуп жатат. Байлыгына карап танда дегени баягы эне аталары дагы сен колуңда бар балага турмушка чыксаң деп бир ушундай бир айтып калган учурларды билип калам да. Анан бул бай баланын колунда бар, өзүңүз айткандай колунда бар баланы тандоо, бул сиздин өзүңүздүн идеябы же эне атаңыздын талабыбы? Мен ошо бул өзүм оюм, жеке оюм. Анткени азыркы биздин талаптарыбыз башкача да, биздин азыр жашоого туура келбейт. Ошондуктан биз, бул мен өзүм талабым. Адамдар эмне үчүн акчасынын жоктугуна арданышып туруп, акылынын жоктугуна арданышпайт дейт да. Мүмкүн сиз акылыңыздын жоктугунан эми байлыктан жаткандырсыз. Мүмкүн акчасыз деле бактылуу болсоң болот. Мисалы, сиз айтканда аз айтып атасыз, чет өлкөдө ушундай мүмкүнчүлүгү болуш керек, чыкканга же жашаганга машинасы болсун. Могу жерде сизге Асамнягы бар, Асамбайда нормально. Lexus 470 машинасы бар. Акчасы толтур адам сизди сунуш кылды, турмушка чык деп. Турмушка чыктыңыз, жашап атасыз Асамнягда. Колуңузда иштөөчүлөр бар, жок бар, машина бар, өзүңүздө да, күйөөңүздө да бар. Бирок сизге мээрим жок. Каалаган убакта келет, каалаган убакта кетет. Кааласа чет өлкөгө чыгып кетет, кааласа сизди өзүңүз чет өлкөгө жиберип коет, өзү башка жакта жүрөт. Кандай дейсиз буга? Мен айтам, ачыгын айтканда, никому не секрет, азыркы тапта в каждой второй семье каждый мужчина, ар бир эркек сөзсүз түрүндө аялына
он изменяет. Это факт. Адам акылын иштетсе бар го, мындай көзүн чоң ачып мындай дүйнөгө башкача көз караш менен караганда акча өзү келсе болот да. Өзү эле мындай акчанын келе турган жолдорун жөн эле таап койсо болот да. Акча тапса болот, бирок акча таап жаткан адамдар кандай өзлөрүнүн ушу функциялары менен ойношот? Действительно, акылы бар, өзүнүн позициясы бар, амбициясы бар адамдар өзлөрүнө акча таба алышат. Бай десе эле биз ойлойбуз, бай десе эле мээсинде эчтеке жок, эчтекеси жок деп. Бай адамды өзүнө ошо астына койгондон бир максаттарды коюп, сиз туура айтасыз. Өзүнүн Бай адам ошол өзүнүн мээси менен жеткен, ошол байлыкка. Туура. Байлыкка ошол мээси менен жеткен, өзүнүн мээси менен. Ал асмандан чыккан эмес анын акчасы. Туура бир жагы. Ал мисалы ошол байлыкка жеткенде аябай кыйынчылыктар көргөн, туура эле. Бирок ошол байлыгы бар кээ бирөөдө да, мисалы эмеси деле бүт жагы толтура адамдар бар, бирок кээ бирөөдө байлык бар, иман, инсап жок. Мындайча айтканда, мансапка, ата энесинен калган мансапка ээ болуп калган балдар бар да. Мүмкүн ошолорго туш келип калдыңыз сизчи? Сиз прямо өзүнчө эле бир профессионалдуу серепчи катары айтып бердиңиз. Мен эми сер менен толугу менен макул болбойм. Анткени сиз айтасыңар, бай адамга тийсең, ал ошо имансыз болуп калат же сени сөз бир ким азыр толугу менен бактылуу болуп жашайт? Сөз адамга бирдеме жетишпейт. Это от природы так. Адамга сөз бир нерсе жетишпейт бул жашоодочу. Же байлыгың болсо, сулууң жок болот, сулууң болсо билимиң жок болот, максатың жок болот. Байлык азыркы таптар, допустим, сүйгөнүнө чыккан адамдар, алар чогуу иштеп жүрүп, чогуу кара чай ичип, нан жеп, вечно стараются, да, что-то найти. Кыйналышат, алар жетишпейт. Сүйүү деп калдыңыз да ушул. Сүйүү менен өмүр таттуу. Андыктан сүйүүсүз өмүр куруу бул мүмкүн эмес. Мына ушундан улам мен балдарды тандоодо эң биринчи сүйүүсүнө карайм деген ой пикир менен келген Курманжан Келдибекова бүгүн биздин студиябызда. Жогоруда эле Айгерим айтты, бул сүйүүсүнө карап жүрүп эле, сүйгөндөр ээрчишип жүрүп, кара чай карана менен эле кыйналып жүрө беришет, бир нерсе жетишпейт деген ой пикирде болуп атат. Бирок сиз сүйүүсү керек эң биринчи деп атасыз. Эмне себептен сүйүүсүнө карайсыз биринчи орунда? Мен биринчиден бул сүйүүгө караган себеби, бул сүйүүнүн эки түрү болот. Биринчиден жалган сүйүү жана чын сүйүү болуп, ошондой эле бул сүйүүдө мисалы үчүн эки адамдан куралат, эркек киши жана аял кишиненчи. Сүйүү болсо эки адамдын ортосунда жылуу мамиле пайда болот жана жылуу мамиледен көптөгөн ийгиликтерге жетишсе болот да. Мисалы үчүн бийлик жана билим, байлык, бийликтерге жетишсе болот. Эки адамдын ортосунда сүйүү болбосо, бул көптөгөн кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн. Сүйүү болсо, хотя экөөнүн ортосунда жылуу мамиле болот да. Сүйүү дагы барып өчүп калбайбы бир убактысы жеткенде? Күйөөсүнө өчүп калышы мүмкүн, бирок ортосунда, например, көп жылдар өткөндөн кийин ортосунда кичинекей наристелер пайда болушу мүмкүн. Ошонун артынан анын сүйүү өчпөйт, наоборот, сүйүү сага күчөп, сүйүүсү андан да артышы мүмкүн. Сүйүүсү болсо деле, мисалы, экөөңөр сүйүшүп баягы үйлөндүңөр дейли, анан бирок баягы колдо эч нерсе жок болсо, жогоруда Айгерим айткандай эле кыйынчылык болуп калса, анан баары эле көпчүлүк уруштун баарысы ушуга келип, учурда чындыгында учурда ушундай болот да. Материалдык жакка келип такалат дагы, анан баягы бир учурда катуу сүйөм деп жүргөн адамдар убакыттын өтүшү менен бир ызычууга айланат. Үй бүлөчү өчүп калат. Бул учурда кандай болуп калат сиздики? Байлык деген бул бирде бар, бирде жок, бул колдун кири да байлыкчы. Сүйүү бул байлыктан үстүн турат да. Мындайча айтканда, байлыктан бийик турат сүйүү. Сүйүү деген мына эки адамдын ортосунда эме деп атасыз да. Бул ошо эки адамдын ортосундагы сүйүү бүт нерсеге жеткиреби сиздин оюңузча? Илим, билим, иман. Сүйүү жеткизет баарына. Себеби экөөнүн ортосундагы мамиле ошол эме себепкер болот да, ошогочу. Келиңиз. Мисалы, биз адамдар сүйүүгө жетиш үчүн биринчи бир нерсени карайбыз да. Мисалы, мен бирөөнү сүйүш үчүн мен аны кулк мүнөзүн жакшы көрүшүм мүмкүн, же байлыгын жакшы көрүшүм мүмкүн, же анан кийин бир динимби, же айтор кайсы бир жагын карашым керек да. Ошол бул жер сөз болуп жатат, сүйүүгө жетиш үчүн эмнени караш керек, байлыгын караш керекпи сүйүш үчүн? Биринчи сиз жөнүндө сүйүп калбайсыз да. Бирөөнү сүйгөндө анын билимине, мага болгон көз карашына, мага болгон мамилесине карайм.
Анан өзүнүн кантип алып жүрөт, айлана чөйрөгө болгон мамилеси кандай, ошондон. Жана айтып кетиңиз, байлык болуш үчүн ал адамдын мындай амбициясы болуш керек депчи. Амбиция бул дымагы жогору адам бул алыска барбайт деп айтат элем да. Себеби мисалы бала төрөш үчүн дагы аны амбицияң менен эле төрө албайсың да, 9 ай по-любому күтүшүң керек да. Ошондуктан амбициянын бул анчалык деле кереги жок деп айтат элем да. Анан суроом болсо бул мындай, кыздар кулагы менен сүйөт дейт да, а балдар көзү менен сүйөт дейт. Буга сиз кандай карайсыз? Бул кыздар деген кулагы менен сүйүү учур бул жаш кезеги деп айтсам болот. 20 жашка чейин кыз, 18 жашка чейин кыз кулагы менен сүйөт. Андан ары кыз уже реалист болуп, уже кичине көзү менен сүйүп баштайт. Аны ачыгын айтыш керек. Балдар деле, балдар баштан баштап эле көзү менен сүйчү. Анан сиз жана айтып кетип едиңизби, амбиция болуш үчүн там, допустим, төрөй албайт депчи, если амбицияң болсо там төрөй албайт или, я поняла, да, этот вопрос. Менин ойлойм, төрөш, анан бала болуш бул это никак не касается, да, там байлык мененчи. Билимдүү меңди билимсиз бирди жыгат. Андыктан эгерде сен баланын билимине карасаң, анда көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетесиң деген ой пикир менен келген Жанара Керимбаева бүгүн биздин студиябызда. Мисалы бул жерде жогоруда байлыгына карашты, сүйүүсүнө карашты, сиз билимине карап атасыз, эмне себептен? Билим деген ар бир адамга керектүү нерсе экенин ар бириңер кошулат болушуңар керек негизичи. Билим ар бир адамга керек. Бул адамдарды баардыгыбызды бириктирет билимчи негизи. Улуу жаш муунду эме старший поколенияны баардыгын бириктирет негизи билимчи. Билимдүү болсоң, мисалы адамга кандай мамиле кылыш керекти билесиң. Коомдо өзүңдү кандай алып жүрүш керек экенин билесиң. Билим негизи немаловажный нерсе да негизичи. Үй бүлө курганда делечи. Анан мисалы сиздики билимди тандап атасыз. Билими кандай мырзаларды жактырасыз? Билими мондой болсун, мынчалык деңгээлде окуган, балким доктор наукпу же кандай? Жок, негизи азыр билимдичи показатель образования азыр диплом дагы эмес, мисалы мен оюмчачы. Эмеси жогорку билими жок деле адамдар бар да, бирок постоянно развиваться эткен адамдарчы, постоянно окуп, изденип. Азыр диплом деген это не показатель ума негизичи. Эң биринчи адамда кыялдануу менен сүйүү жаралат экен да. Андан кийин ал сүйүү билим аркылуу кеңейет экен. Андан кийин билимдин көрсөткүчү байлык менен ченелет экен да. Сиздер ошол 3 комплексти бир адамда кармап туруп эле 3 сапатына карап таңдасаңыздар болбойбу? Же андан да көбүрөөк сапатына карап? Бүттүк нерсе болуш керек адамдачы, ар кайсы нерсе болуш керек. Ошондо мисалы билимдүү болсоңчу, ошол эле байлык болот мисалычы. Акчаны кантип табышты билесиң. Андан кийин сүйүү деген эмнеге келет? Жөн эле көлдөрбүйт да, сүйүү делечи. Взаимоотношения болуш керек. Кандай туура мамиле кылсаң, эме кылсаң ошентип келет да баары ошол аркылуу. Сүйүү дагы билим аркылуу келеби? Сүйүү да билим аркылуу келеби негизи? Мен ойлойм. Сиз бир эле билимине карабай, ошол эле байлыгына, ошол эле сүйүүсүнө карап, жана башка сапаттарына карап таңдаган жоксуздар. Сиз дагы да. Мен жалаң билимине карамак болчумун, көбүнчөсүн билимине карамак болчумун. 3 талаптыктан тандап тандаса болот, ооба. Бирок эми азыркы тапта кайра эле айта кетсем, адам колунда болсо, бул муну менен мен ойлойм көп чоң маселелерди материалдык жактан чечсе болот деп ойлойм. Анан мен на внешность, келбетине мен карабайм адамдын. Главное душасы болсун, анан өзүнүн ошо стремлениясы болсун, акча көп тапкан аракет жасасын. Мындай деген сөз бар да, мисалы бай балдар көбүнчө жашоону акча менен гана чектеп коюшат депчи. Ошого кандай ой пикирдесиз? Ата эне кандай тарбия берсе балага, ошондой өзүнүн коомчулукта ошонун өзүн көрсөтөт. Сиз бай болбой туруп азыр баардык нерсени байлык менен чектеп коюп атасыз да. Билимди деле кылса болот, байлык менен. Башка нерсени да кылса болот, сүйүүнү да жасап алса болот дегенге келтирип атасыз да. Бул сөзүңүз мененчи. Сиз главное бул дүйнөдө бактылуу болуш үчүн жашайсызбы же бай болуш үчүн жашайсызбы? Бактылуу менен байлыкты чогуу бир алып кеткенге жашайм мен. Жок, мисалы экөө чогуу эч жерде болбойт да, мисалы. Адам бактылуу болсо, байлык жок болушу мүмкүн. Же болбосо бир жери кем болот. Сиз ошо өзүңүз ошо
өзүңүздүн кругуңар балким ошондой да, бирок мен көбүнчөсүн билем. ооба сиздин кругуңузда турат байлык экени. Биздики башка бирок туура. Бай адам сизди таштап кетет деп коркпойсузбу? Мен коркпойм. Эч качан коркпойм. Мен өзүмө полностью уверена, что ал мени таштабайт. Анткени бүт баары от жены все зависит. И силер ойлойсуңар, негедир у вас стереотип сложился, если бай болсо эле адам деген бул деген манкурт или местный эчтеке иштебейт, он кабан, ничего не знает, оставляет детей деп. Это не так на самом деле. Азыр биз коомчулуктан бүгүнкү темага карата сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошол көңүл бөлөлү, андан соң алдыдагы дин өкүлүн чакырабыз. Туруктуу отношенияга, во-первых. Анан спокойный, түшүнүктүү, что бири-бирибиздин оюбуз туура келгендейчи, кыялдыктарыбыз. Дагы кандай десем, билимдүү, ушу билим жакта жүргөндөр мага туура келет деп ойлойм. Байлыгы, эгер билимдүү болсо өзүнүн башы менен бүт нерсени таапса болот да. Сулуулугун адам деген кийинип эме болуп калса эле сулуу болуп калат да. Анын деле мындай кереги деле жок да, мындай карагандачы. Акылы болсо, билими болсо көп нерсеге жетишсе болот. Главное, чтобы парень был заботливый, мне кажется, и мужественный. А остальное все может... Девушка должна быть мудрее, и она все сама сделает. Самое главное, первая забота и ум, и все. А красота это как? Это же от природы. И главное, любой должен ухаживать за собой, и все. Азыр баары күнүмдүк колдонушат го. Бул баланын акчасы бар экен, кийими жакшы экен, машинасы үйүнө карайт го. Жок, кандай карагым келбейт. Көп деле келбетине маани бербейм, билимине карайм да. Кийин штопты багып кете алабы, үй бүлө куруп кете алабы дегендей эле. Башка сыпаттарына караганда эң мен жогорку сапат деп ыйманына карап эсептейм да, ыйманына деп эсептейм. Кээ бир кыздар бар, балдардын байлыгына карашат, кээ бирөө акылына карашат, кээ бирөө билимине. Акылы менен билимине карасаң эле байлыкты топтоп алыш келет, колдон келет да. Ошо, анан кыздар деле ошондой, балдар деле. Мен өзүм, жеке мен өзүм акылына, билимине эле карайм. Башка эчтеке деле кереги жок. Наверное, в первую очередь, чтобы он уважал и ценил девушку, потому что без этого не построятся никакие семейные отношения, и чтобы было доверие и взаимопонимание. Я думаю, это важнее, чем богатство и все остальное. Да. Взаимопонимание должно быть и доверие со стороны друг друга. И если есть это, то можно построить хорошие, вечные отношения. Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Байлык десе өтө жогорку планканы алып эмес, дагы байлыктан тышкары кайсы сыпаттарды дагы карайсыз адамдан. Анан эгерде айылдык бала болуп, бирок бай болсо, бирок сизге башка жери, мисалы, башка жер дегенде кандай сулуулук жагы да дал келбесе, балким өзүн карап жүрүү жагы дал келбесе, турмушка чыга бересизби, мисалы? Байлыктан сырткары бул жөнөкөй болуш керек адам, өзүнүн жүрөгү болуш керек, өзүнүн ошо ички дүйнөсү эң биринчиден таза болуш керек. Анан ошо өзүнүн мамилеси эң биринчи мага кылып жаткан жана менин туугандарыма, тааныштарыма кылып жаткан мамилеси таза, чын, мени дайыма должен уважать и, конечно же, он должен меня любить, сүйүш керек биринчи очередь. Демек сизде биринчи очередь байлык эмес, сүйүш керек, Жок, байлык менен чогуу бир келет аткан өзүнүн жакшы кылган мамилеси болуш керек. Эгер бай болсо айылга турмушка чыга берет белеңиз дегенде. Бай болсо айылга турмушка. Жайлоого мисалы малы бар, көп кой кайтарып, мисалы жайлоого чыгат. Байлыкта малы деген канча малы бар, сатса акча чыгат, кийин берет. Жок, андай адамга мен турмушка чыкпайт болчумун. Демек байлык деп атпайсыз, байлыгы бар, көп малы бар. Сизди каласа Лондонго алып барып келет, ошо уюн сатып, топозо сатып. Ал экөөбүздүн бай болсо, экөөбүздүн дагы жолду карай турган, келечекти караганга экөөбүздүн ошо көзүбүз, взгляды должны быть одинаковый, экөөбүздүн караган жолубуз. Демек сизге байлык эле көз карашта туура келе турган байлыгы менен. Көз карашыбыз экөөбүздүкү туура келиш керек. Көп жыл сүйлөшүп деле, канчалаган бир 7-8 жыл сүйлөшүп жүрүп деле, анан үйлөнгөндөр тез эле ажырашып кеткендер болот. Бул учурда кандай болуп калат сүйүүсү? Билбейм, ажырашып кетсе деле ошону сүйөт да баары бирчи. Сүйүү бул жүрөктөгү күчтүү сезим да, мындайча айткандачы. Жакшы, келиңиз. Мисалы билимдүүлөр деңиз,
университетти бүтүп калгандар, андан кийин магистратура, аспирантура деп бир билим алгандар деле жумуш таппай эле жүрөт да, кыбырап эле эптеп септеп элечи. Анан ошол учурда бир жөнөкөй эле бир билими жок, бирок жеткиликтүү деңгээлде өзүнүн жашоосун тың алып кете турган бала болсо, сиз ага турмушка чыкпай эле баягы кыйналып эле дагы деле окуйм деп жүрө берген менен окуйм деп жүрө берген адамды тандайт белеңиз. Диплом алганы менен деле жумуш таппагандар көп. Биздин мамлекетте биринчи проблема ушу безработица да негизичи. Бирок тың адам, акылдуу адам, ошо билимдүү адам деген өзү деле өзү развиваться берген адамчы, билими мисалы эч бир университетте окубаган деле билимдүү адамдар бар да. Саморазвитиемен заниматься эткен адамдарчы, алар тың адамдар любой жерден жумуш таап кете алат негизичи. Эгерде билимдүү башка улуттун жигити келип калса, сиз кандай көз карашта болосуз? Негизи эми кыргыздардын арасында билимсиз адам калган жок деген эме эмес да негизичи. Кыргыздарда көп билимдүү адамдар болуп атат. А бирок ошол адам келип калды, сизге эме болуп калды, же болбосо кандайдыр ал жактырып калып сизге сунуш кылыппы? Билбейм, баары кыргызга тием. Кыргыздарда билимсиз адам калган жок да, последний билимсиз адам калган жок. Баары билимдүү адамдар көп да. Адамды өтө эле жакшы көрсөк жаман көрүп каласың дейт, анда эми өтө эле жакшы көрсөң жаман көрүп каласың дейт. Ой. Экөө наоборот болуп турат да, ошондо аябай көп сүйлөшүп жүрүп, жана эч айткандай эле анан бири-бирине мындай кылы келишпей калса кандай болот? Ошого көз карашыңыз кандай? Биринчиден азыркы кезде жигиттер менен кыздардын ортосундагы сүйлөшүү аябай көп. Мисалы үчүн суткасына 2 сааттан 3 сааттан сүйлөшкөндөр бар. Бул жерде мисалы үчүн болбос сөздөрдү айтыш мүмкүн. Ошондуктан ушундай чыр-чатактар чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн экөө ортосунда сабыр кылыш керек. Күнүмдүк сүйлөшкөндө мисалы үчүн жарым саат, 1 саат экөөсүнө жетиштүү да. Экөө бири-бирин түшүнүп туруп сүйлөшсө, мындай чыр-чатак да чыкпайт, экөөнүн сүйөөсү мурдагындай эле жакшы. Биз алдыда конокту да чакыралы. Ал үчүн Бишкек шаардык мусулмандар казиятынын өкүлү Толкунбек Жуманов. Негизи эле кыздар балдарды тандоого укугу барбы шариятта? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи бир хадиси менен ушул мындай тешелүү экен да, барыначы. Пайгамбарыбыз айткан экен: алейкум би динил ажайз депчи. Бул деген кыргызча которгондо ошол кыяматта баягындай алсыз, күчсүз, жалгыз бой аялдардын динин ээрчигиле деген мааниге келет экен да. Өтө терең маанилүү хадис да. Алсыз, күчсүз эч нерсеси калбады, бирок ислам динине бекем болгон, динди кармаган аялдардын дининин артынан ээрчигиле деп атат. Бул жерден өтө мындай кенен хадис да, түшүнүк. Ошонун бир маанисин айтып койсом, бул ар бирине тешеси бар экен да. Мисалы үчүн байлыкты тандаса, мисалы үчүн байлык болушу мүмкүн. Туура. Исламда дагы байлыкка карагыла деп айтпайт. Карабагыла деп айтпайт. Исламда болгону ошонун тартибине тизип койгон да. Мисалы үчүн ислам динде эң алгач адеп ахлагына жана иманына карагыла дейт. Ошол 5 шарттын биринчиси бул ошол адеп ахлагына карагыла деп айтат да. Качан ошол иманына карап, бири-биринин иманына жараша үйлөнсө, ал кайра умтулат жогору карайчы. Мындай айтканда үйлүгүгө, мисалы эң жашоодогу үйлүгү катары биз пайгамбарыбызды билебиз, Мухаммед пайгамбардын жашоосун. Ошол кишинин жашоосуна карай биздин жашообуздагы, үй бүлөлүк жашообуздагы умтулат да. Бул бактылуулукка умтулуу болуп эсептелет. Эми ошол ирет дегенде шариатта негизги ошол 5 талап деп атпайсызбы? 5 талап ошол кайсылар? Ошолорду айтып 5 талаптын мен кыскача айтайын. Биринчиси иман жана адеп ахлак деген. Ошол жагына караш керек. Башкача айтканда биринчи локомотив ошол болуш керек. Андан кийин экинчиси бул ошол кыз балдарга тиешелүү көбүнчө бул. Ошол күйөөгө чыгып аткан адамдын мусулман болушу шарт. Мисалы мусулмандын кызы мусулманга чыгыш керек. Бул эркектерге коюлган эмес. Эркектер башкага үйлөнсө болот. Мусулман кыз мусулман эркекке чыгыш керек деген экинчи шарты бар да бул. Андан кийин үчүнчүсү бул мал мүлк. Мал мүлк дегенде ошол кишинин байлыгына да караш керек. Кандай ушул мени багып кете алабы деген бир деңгээлин караш керек. Андан кийин төртүнчүсү ошол кишинин маслак деп коет, кесиби болуш керек. Мындайча айтканда бир бул жерде азыр акыл деп атпайбы? Бир нерсе менен алек болуш керек, колунан бир нерсе келиш керек. Ошол окуган болуш керек. Бүгүнкү заманда алып караганда бир кесиптин ээси болгон адам болуш керек. Анан бешинчиси сөзсүз түрдө бул түс бөлүнө келбетине караш керек. Имандуу деп биз кандай жигиттерди айтабыз? Ишеним. Иман, ким имандуу болсо бул момун болуп эсептелет. Ишенүү. Кимге ишенүү деген суроо туулат. Бул жерде Аллах Тааланын жалгыздыгына ишенип, Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экендигине ишенген, тастыктаган кишилерди биз имандуу дейбиз.
Ал эми алдыда дагы бир нече талкуулар болот, бизден алыстабаңыздар. Кыргызстанда эң биринчи көргөн көйгөйүм бул өзгөчө ушундай башка позицияда, мисалы байлыкка карайм деген кыздарды сындайбыз. Ошол эле кезекте биздин көпчүлүк кыздарыбыз Кореяга, Түркияга, башка улуттарга турмушка чыгып атат. Анткени алардын жигиттери материалдык жагын бир топ чыңдап алган. Биз ушул кезде эмне үчүн ушундай башка адамдарга сын коюп, жашообузуна кийлигишип, өзүбүздүн самокритикабызды өнүктүрө албай жатабыз? Ошо Кыргызстанда өзгөчө мусулман жамааты. Бир элде көрсөң эгер кыйналган бир зайыпты эме эркектерине кой айыпты дейт да. Бул жерде менин оюм жекече мындай исламий көз карашта кой бул эркектерден күнөөкөр болуп атат да. Себеби дегенде бул мындай табигый нерсе, адам эмеде жашагысы келет да, мындай барчылыкта, мындай өзү камсыз болгон жерде жашагысы келет. Бул аял затынын муктаждыгы, ошону каалайт. Аял заты жаратылышынан Аллах Таала ошондой кылып жараткан да. Аны камсыздаш биздин милдет. Эркектер мисалы никеге туруп атканда, мисалы үчүн биринчи суралат, аял кишинен сен тапшырдыңбы дейт. Эркек кабыл кылдым деп айтылат да. Ошондо бул деген сөз мен камсыздап берем, тамак ашын, кийим кечесин бүт бала чакам багам деген сөз да, эркектин кабыл кылышычы. Анан эркектер алсыз болуп ошол нерсени камсыздай албагандыктан аял кишилер башка жака умтулуп атат да. Талшы бенки биздин конокторго дагы бир нече суроолор келген, жооп алалы. Алгачкы суроо сизге экен. Мисалы байлыгына карап күйөөгө тийдиң, бирок байлык колдон кирип бүгүн барда эртең жок боло турган нерсе дейт. Канчалаган бай болуп туруп, бирок проблемасы ошончолук көп болот дейт. Бай адамдардын үйүндө уруш, жаңжал деген нерсе көп болот дейт. Сиз ушундай жашоону каалайсызбы деген? Мындай жашоону каалабайм. Айта кетсем, мен ойлойм, ушу бүт эле үй бүлөдө чыр-чатак көп чыгат. Бай болобу, кедей болобу, орточо жашоо сөз мындай айтышат го, мындай идиш аяк сынбаса бул үй бүлө болбойт депчи. Мен ойлойм, ар бир үй бүлөдө өзүнүн ошо маселеси болот, өзүнүн көйгөйлөрү болот. Ал чечиш үчүн ошо мен ойлойм, адам өзү мындай психикалык жактан даяр болуш керек. Аны үй бүлөгө чыгыш үчүн, турмушка чыгыш үчүн ошо үй бүлөнүн ошо чоң проблемаларын чечүүгө өзүңдү ошо и морально, и физически, и психологически өзүн даярдап чыгыш керек. Байлыгына карап турмушка чыктыңыз дейт. Анан 40 жылдан кийин ал банкрот болуп калды дейт. Анан эмне кыласыз сиз? Байлыгы жок калды, таштап кетесизби дейт. Таштап кетпейм мен адамды, эч качан таштабайм. Анткени ал адам экөөбүз чогуу баш кошуп, чогуу жолук таяк болуп, чогуу бир жолду жолдогонбуз. Таштабайм мен аны. Бай адамдардын көпчүлүгү дейт, мүнөздөрү корс келет, текебер болушат дейт. Сизге ушундай мүнөздөгү жигиттин эмне кереги бар? Андан көрөк кичине гана колунда бир нерсеси бар, бирок сиздин көзүңүздө карап турган жигит жакшыраак го дейт. Мен дагы кайталай кетсем, бүт адам окшош эмес, баары бирдей эмес. Бирөө жаман болот, бирөө жакшы болот, байдын да жакшысы болот. Тандап жакшы балага чыкса болот турмушка. Сизге экен. Сүйүүсүнө карайт экенсиз. Өзүңүздүн жигитиңиз барбы? Тагыраак айтканда сүйгөнүңүз канча жылдан бери сүйлөшөсүз дейт. Менин сүйгөн жигитим бар. Тактап айтканда 2 жылдан бери сүйлөшөм. Анын болгон мамилесине карайм, анын ошон үчүн ал мени сүйөт, бирок мен аны биринчи таанышканда, мисалы үчүн, ал биринчи өзү келип таанышкан мен мененчи, мисалы үчүн эле айтат го, мисалы үчүн кыз баланын сүйүүсүнө караган эркек кишинин сүйгөнү үстүн турат депчи, мындайча айтканда биринчи очередте турат депчи. Ошондо экөөнүн ортосунда бактылуулук, ыймандуулук, адеп ахлак да жакшы болот. Анан түбөлүк ошо сүйгөнү менен бир кете алам деп кепилдик бере аласызбы? Мен түбөлүк кете алам деп кепилдик бере алам. Сүйгөнүңүз менен? Себеби мен аны менен сүйлөшкөнүмдүн себеби анын бүт характерини, кылык жоруктарын билгенден кийин аны менен сүйүшүп, андан кийин сүйлөшкөм. Экинчи суроо сизге. Учурда көпчүлүк жигиттер алдамчы дейт. Себеби сүйөм деп эптеп-септеп кызды алдап пайдалангандан кийин басып кетишет дейт. Чындыгында айтканда, чын сүйгөн жигит алдабайт, аны мындай жаман жолдорго түртпөйт. Анан кала берсе мындай кызды мындай жакындабайт, кызга арам жактардан алыс кылат, ыйман жакка чакырат. Кene сизге.
билими деп жатасыз. Мен ойлойм, учурда көптөгөн жигиттер билимге умтулабыз деп жүрүшөт, бирок ошол эле учурда чет жакта иштеп жүрүшөт. Балким билими жок эле мыкты иштеген жигит керек дейбиз. Негизи билимдүү адам барып, мисалы кара жумуш менен деле барып иштеп өзөмөтпөйт деп ойлойм негизи. Билимдүү адамдар пробивной болот, кайсыл жактан болсо дагы выход табат да. Мисалы сиз кара жумушта иштебейт деп атасыз да. Баары бир диплом деген нерсе керек да. Кантип айтасыз сиз? Мисалы гос жумушка диплому жок, кантип ал кирсин? Кире албайт да, чынбы? Билимдүү болуш керек ал үчүн. Диплом деген болуш керек, анан кирет гос жумушка. Антпесе ал көбүнчө кара жумушта эле иштейт, анан кандай? Жөн эле ички дүйнөсү билимдүү болуш керек деп коюп анан гос жумушта иштей албайт да. Жумуш эмес, мен обязательно гос жумушта иштеп, гос жумуштан бөлөк нерсе деле көп да, гос жумушка и так топ атпайбы? Мисалычы? И так деле топ атат, андай обязательно гос жумуш эмес, өзүнүн жеке ишин ачса болот, мисалычы. Обязательно дипломуң жок болсочу, өзүнүн ишин ачса болот. Толтура азыр акча табуунун эмелери, жолдору көп да. Ал ошол нерсени табат ал. Обязательно гос жумуш эмес. Жакшы, дин өкүлүнө суроо экен. Жигиттердин негизи кыз тандоодо анын ата тегине карагыла, себеби анын уурусунда ууру жокпу деп айтылат эмеспи? Бул кыздарга да тиешелүүбү дейт. Кыздар да балдардын ата тегине карашы керекпи? Шартпы? Кыздар да сөзсүз түрдө караш керек ата тегине. Жанакы экинчи шарттын ичине камтылып кетет да, бул пункт катарычы. Биринчи динине дедик, экинчи ислам деп келет. Ошонун ичинде мусулманбы, мусулман эмеспи? Ошонун катарында ата бабаларына караш керек. Бай адамдар сараң болот дейт. Буга кандай карайсыз? Бай адамдар ооба сараң болушат. Эми сараң болгондо эмнеге алар экономить акчаны? Смотря эмнеге болуп калат да. Да, он должен экономить деньги. Адамдар акчаны экономить этип кичине жакшы караш керек. Болор эле акчаны кетире берсе да болбойт. Бай болсо эле баарын чача бербеш керек акчаны, туура. Мен бул ой менен болушунча өзүмдүн карманыш керек, карманыш керек ооба. Мисалы, сиз ушул жигитиңиз менен сүйлөшүп жүрөсүз. Анан бирок ата-энеңиз сизге айтты да, кызым, колунда бар кичине ыймандуу же болбосо билимдүү деп ушул балага турмушка чык деди. А бирок сиз жок деп эле сүйгөнүңүзгө турмушка чыгам деп тырышып чыгып алдыңыз, бирок материалдык жактан андай жагынан кыйналдыңыз. Кандай болот? Ата-эненин сөзүн укпай сүйүүнү биринчи тандап алдыңыз. Кандай болот жашоо? Мындайда сөзсүз кыйынчылык болот башында. Бардык нерсени кыйынчылыксыз ийгиликке жетишмей жок дегендей эле. Мен ошол убакытта сабыр кылам. Туура жолду тандоо үчүн туура идеяларды ойлойм. Кандай идеяларды мисалы? Мисалы үчүн өзүм деле билим алдым, бир жерде окудум, бир жерде иштеп, мисалы үчүн частный клиникаларда иштеп, мисалы үчүн өзүм деле акча таап, семьяда аял киши деле эркек киши деле иштеп туруп, экөөнүн тапкан ортого эме жыйнаса, вот ошондой причиналардан көз чыгып кетишибиз мүмкүн. Келиңиз. Жалпы суроода баарыңарга тиешелүү да, залга деле баарына тиешелүү болушу толук ыктымал. Мисалы, биз баардык нерсени сүйлөп жатканда бир нерсеге таянып сүйлөп жатабыз. Мисалы, бул жак балким Куран хадиске таянып сүйлөп жатат. Ошону түшүнүк ошол жерден алып, ошондон калыптанып жатат. Баарыбызга бул өзүбүздөн ойлонуп сүйлөгөн жокпуз бул нерсени. Бир жерден келди, бир нерсе жукту. Балким демократия же болсо коммунизм, айтор бир негизден келди да. Же ата бабалар тажрыйбадан келди. Сиздер кайсыл булакка же болсо эмнеге таянып айтып жатасыңар ушул нерселердин баарын? Мен убакытка таянам. Анткени убакыт өткөн сайын адамдын аң сезими да оңолот, өзгөрүлөт, ой жүгүртүүсү өзгөрүлөт. Мен убакытка таянып атам. Азыркы этапта 100% ата-эненин өзгөчө энелердин оюн алып кетсек, жашырышат ооба, бирок ачыгын айтканда биз залда отурган көбүнчөсү эле кыздар бойго жетип калыптырбыз, баарыбыз эле турмушка чыгалы деген убакыт келип калыптыр. Ачыгын айтканда ата-энебиз менен өзгөчө энебиз менен болгон маектин ортосунда энебиз сөз түрүндө экинчи суроосу болот. Баарыныкы эле кандай турат экен, жашы кандай жашайт экен, үй бүлөлүк абалы кандай экен, кандай акча табат экен деп сурашат анын баарын. Эч ким жашырбаш керек. Мага деле көп беришет ушун. Анын баары убакыт өткөн сайын биз вот у нас идеология у нас такая, поэтому я вот ссылаюсь на вообще на век, на наше поколение. Тажрыйбага кыскасы. Балким мисалы ушул байлыкты тандап калууңуздун себеби бул жанагында кыйналган үй бүлөлөрдү көп көрдүңүзбү? Же ушул
материалдык жактын айынан ажырашкандарды көбүрөөк көрдүңүзбү? Эмнеси? Туура. Көп көргөм, көп окугам, көп байланышкам, көп менин тууган эжелерим, жашырбайм мен, көп менин тааныштарым ажырашкан, жапжаш болуп эле 1-2-3 балалар менен калып калышкан, азыр деле калып калышкан. И көбүнчөсү ачыгын айтканда они все независимые все наши женщины, потому что они сами өзлөрүнө зарабатывают. И мужчины, ачыгын айтканда, эркектер азыр көп кыймылдашпайт, көп иш жасашпайт, жөн эле жүрө беришет. Просто однодневный образ жизни. Демек, ошон үчүн анан материалдык кыйынчылыктар келип. Материалдык кыйынчылык менен талкуулашып, кыздардын баары иштеп жатпайбы? Мисалы, көп иштешпейт деп атат да. Биз иштейин десем, бүт жумуштардын баарын кыздар ээлеп алган да. Ошол кыздардын баары балким үйгө кетип, эркектердин баары отуруп иштеп багыш керек. Силер туура эмес айтасыңар. Бүт эле кыздар силердин эркектерге тиешелүү жумуштарды ээлеп алган жок. Биздин көрсөтүүнү эске алып туруп, жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, балким ар бириңер өзүңөрдүн позицияларда ушул багытта кетсеңер ушундай болуп калат деген сыяктуу көрсөтүүнү кыскача 30 секунддан жыйынтыктап өтүңүздөр. Мен өзүм позициямды негизи акылына, билимине карагыла деп айттым. Негизичи бир эле акылына карабайсың, негизи бүттүк позициядан караш керек. Негизи ар кайсы тараптан карапчы, негизи жылдызыңар дал келишеби, келишпейби. Бирок мен ошо билимине, акылына карагыла деп эметмек болчумун. Негизи по-любому на своем месте калмак болчумун. Анткени адамга кандай мамиле кылат, кийин дагы силерге жакшы мамиле кылабы, үй бүлөңөрдү бакып кете алабы, ошонун бүттүгү барып таянар жери ошол эме да. Акылга барып таянат да. Жана силерге да билимге барып такалат. Жана силерге дагы эметерим, совет берип кетерим, негизи постоянно изденгиле өзүңөрчү, изденгиле, окугула, билим алгыла. Жана жашоодо өзүңөрдүн ордуңарды тапкыла. Келиңиз. Силерге айтайын деген нерсем бул биринчи оң жагыңыздарга байлыгыңыздарды, сол жагыңыздарга билимиңиздерди ортодо дайым сүйүүнү алып жүрүңүздөр. Биринчи бул сүйүүнү алып жүрүңүздөр. Сүйүүдөн мисалы үчүн байлык, бийлик, анан билим да баары куралат да. Мисалы үчүн сүйгөндөн кийин мисалы үчүн сиздер суроого жана айтылып кеткен суроого эме кылып таянбаңыздар. Сүйүп туруп түбөлүккө мисалы үчүн 40 жылдан кийин 30 жылдан кийин экөөнүн ортосунда сүйүү өчүп калышы мүмкүн деген. Сиздер андай идеядан алыс болуңуздар жана өзүңүздөрдүн мындай жүрөгүңүздөрдө болгон сүйүүнү андан бекер андан алдын ала мындай күчөтүңүздөр. Мен кыскача айта кетсем, сүйүү бул сүйүү убактылуу эле, бир маалда пайда болот, экинчи маалда бул жогоп кетет бат эле. Это не вечно. Билимди алса болот, бүт любой убакта билимди алса болот. Жана колунда бар адамга тийген бул кыздын ошо жашоосун тагыраак айтканда бир жакшыртат деп айтсам болот. Анткени сен бүт ошо бүт көйгөйлөрүңдү, бүт проблемаларыңды решишь акча менен, акча менен решишь. Келиңиз. Мен ошо башында айттым эле, ошол хадис менен кайра жыйынтыктап коеюн. Алейкум би дини ражайс деген баягы кыяматта алсыз аялдардын динин эрчиле дегенде. Мен ушул кыздарга айтам да, силер узак жолду басып келип туруп кайра динге келиш шарт эмес да. Биринчи кадамыңарды эле ушул имандуулук менен баштап, анан ошол менен өтүп кеткиле да. Себеби дегенде баары бир ошого барасыңар да. Мисалы байлык менен тандайсыңарбы, башка жол менен тандайсыңарбы, алар өтүп анан барып бармакты тиштеп кала турган убакытка келип калбагыла деген эле бир кеңешим. Эми тактап айтыңыз, кыздар балдар тандап атканда кайсы шартына карап тандаш керек? Тактарсыздар. Жана бешөөнү? Биринчи сөзсүз түрдө иманына жана адеп аклагына. Экинчи сөзсүз түрдө ислам, анын ата теги, анын мусулман экендигин такташ керек. Үчүнчү сөзсүз түрдө эмесине караш керек, байлыгына, мал мүлкүнө. Анан төртүнчү кесибине, анан бешинчи түс эмесине, түспөрүнө, келбетине караш керек. Жакшы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө бир нече ой пикирлер айтылды. Албетте бойго жеткен кыздар көрсөтүүдөн кийин өздөрү жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар, бизден чыйыр, сиздин багыт.